Эмнеге ушул маселелер ошо учурунда ачыкталбайт? Эмнеге? Аны ошол кургандар. Жок, эмнеге сиз ошондо убагында айтпайсыз ушундай ачуу чындыктарды? Мен азыр баардыгын көргөзөм. Жок, жинибизде эмнеге ошонгече айтылбайт? Ош мэри Таалайбек Сарыбашевдин суу канал ишканасына болгон сапары жетекчи Көкөчөров менен журналисттен кайым айтышуусу менен башталды. Анда шаардык суу чарба башкармалыгы дебюторду карызы жок мыкты иштеп жаткандыгын айтып жатты. Бул арада журналисттер 2016-жылы Ош шаары таза суу менен толук камсыз болот деп элди ишендирип, эми эмнеге суу жетпей жатат деген суроону берди. Заказчик бөлөк. Мен сенин проекттин бөлөгү көзүм ачык эмес да. Проект боюнча болот, экспертизаны даярлап, мынандай болот деп доказать этип атса, мен жалгыз болбойт деп чыгышым керек. Мен ошондо дагы айткам, 69 000 куб суу эле берет. Ито ошондо Кызыл Кыштактан болгондо болбой калат деп. Анан ким эмне дейт, 100% чечилип кетет, ушу мен дейби, мен ага контроль кылбайм да, бирок ал өзүнүн ою да. Силер менин истене карманы көтөргүлө, мен анда айткан эмесмин. Жамгыр жааган учурда Ош шаары суусуз калганы күнүмүш адатка айланган. Бул маселе бир топ жылдан бери чечилбей, мындан 2 жыл мурун шаардын көйгөйү толук чечилери айтылып, жаңы куруучу суу станция көп көлөмдө суу берерин убадалаган. Бирок айтылган сөз, пландалган иштер оң натыйжа берген жок. Анда жамгыр жааган учурда суу токтобой шаар элине берилип турары пландалган. Мында курулуш иши бүткөндөн кийин суу станция айтылган көлөмдөн 4төн 1 гана бөлүгүн бере алган. Учурда бул маселени күч органдары кароодо. Азыр бул боюнча эме кеткен, бул жөнгө албайт. Текшерүү болуп атат, иш козголгон. Мен ойлойм, сөзсүз бул күнөөлүүлөр жоопко тартылат. Тартылыш керек да. Мындай айтканда канча деген акча жерге сиңип кетти да. Ошон үчүн мына келип көрүп аткан максатыбыз дагы ушул да. Элди суу менен камсыздоодогу пландалган долбоор жакшы натыйжа бербей, миллиондогон сомдор жер астындагы ылайга көмүлүп калгандыгы иш чара жүрүшүндө билинди. Ошондуктан жаңы шайланган мэр Таалайбек Сарыбашев бир ишти баштоодо терең акыл калчап иш алып барууга үндөдү. Проект өзү туура эмес болуп калып туруп, анан күнөөлүүнү таппай калып атабыз да биз. Ошон үчүн сиздер мына проект түзгөндө шашпагыла, макулдашкыла. Мен эмнеге мыналарды угуп атам? Кабинетте кабыл алып атам. Кандай ушул таза сууну кандай кылганда чечебиз? Кандай кылганда точкасынан таза жерден сууну алып келебиз? Элге ачык айкын айтышыбыз керек да. Мына проект түзөсүңөр, каланча акча проекттин өзүнө эле кетет. Анан кийин түппөй калып атат титогунда. Тимне түгөн элге зыян болот. Ош шаарына жамгыр жааса эле шаардыктар суусуз калуу коркунучун ойлоп, алдын ала суу өчөрүн билсе, таза суу камдоого камынып көнүп калган. Мында Папан суу сактагычынан суу сактоочу станцияга Акбура дарыясын бойлой келген 3 коктудагы агынды суу булганганда эл суусуз калат. Ушул көйгөйдү алдын алуу үчүн таза суунун жаңы долбоору бүгүн сунушталды. Шаарды 100 жылдап суу менен камсыздап боло турган объем бул. Бүгүнкү күндө кышындасы 1,5 куб иштетип аттыр. Азыркы күндө 250дөн 400 литрге чейин иштетип аттыр. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз 40 кубка чейин, секундасына 40 кубка чейин. Бул деген сөз Ош шаарына окшогондон 100дү камсыздайт, 100 шаарды камсыздайт. Ишкер Адылбек Мырзаматов видео түрүндө Папан суу сактагычында дамба куруп, электр энергиясын өндүрөт. Ага улай эле таза суу, сууга суу менен Ош шаарын жана 3 райондо камсыздоо долбоорун тааныштырды. Шаарга берчү сууду бизден ток чыккан айналат да, ошол сууду 20-25 метр бийиктиктен тоннель неменин суу сактагычтын бийиктик жеринен алабыз. Ылайка суу оор болгон үчүн ал сөзсүз түрдө ылдый жак менен агат да, ылдыйкы шлюз менен агып чыгып кетет. Биз ошондо биз дайыма тунук суу беребиз. Аябай тундурулган суу беребиз. Аны элге чейин жеткизип, химиялык жол менен, башка жолдор менен, тазалоо жолдору менен жеткизиш бул водоканалдын милдети болуп калып кетет. Жаңы сунушталып жаткан долбоорго керектелүүчү каражат азырынча табыла элек. Бирок бул долбоор башталса 2-3 жыл аралыгында таза суу көйгөйү чечилет деген божомолдор бар. Жергиликтүү бийлик элди таза суу менен камсыздоого болгон аракетин көрүп жатат. Учурда Ош шаарынын 65% ичүүчү таза суу менен камсыздалган. Адыл Акжул уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.